Салам достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламединов. Биздин 17-чи сабактарыбыз кандайдыр бир себептер менен чыкпай калган эле. Орус тили сабактарын кайрадан сиздер менен улантабыз. Анда эмсе азыркы сабагыбыз орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин 1-чи бөлүгүнүн 149-чу бетинен болот. 149-чу бетибизде причастия, орусчасы причастия, кыргызчасы атооштуктар деп аталат. Орус тилинде атооштуктарды жасоо үчүн атооштуктар эң биринчи этиштен, глаголдон жасалат. Эгерде карап көрөбүз, глаголдун этеги айт жана яйт тамгалары менен суффикстер менен аяктаган болсо, айт, яйт деген мүчөлөр менен аяктаган болсо, демек биз ага юши деген мүчөнү коебуз. Юши деген мүчөнү койсок, ошондо бул кыргыз тилинде учу деген мүчөнү берет. Учу. Мисал үчүн, понимать десек, бул түшүнүү. Мына этеги демек айт, понимать. Демек айт болсо биз юши мүчөнү коебуз. Демек понимающий, понимающий десек, учу, понимать түшүнүү, понимающий түшүнүүчү болот ошондо. Түшүнүүчү. Ал эми кийинкиси мына яйт дедик. Доверять деп турган болсок, доверять, доверять этеги яйт менен аяктап атат. Ал эми биз буга дагы юши деген мүчөнү коебуз. Доверяющий. Демек доверять ишенүү, доверяющий ишенүүчү болот кыргыз тилинде. Демек, мисал үчүн башка сөздү деле алсак, терять десе, биз дароо анын этегиндеги мүчөсүнө карайбыз. Мисал үчүн терять десек, демек яйт менен аякталып атат. Биз буга учуну, учу мүчөсүн кошуш үчүн юши мүчөсүн кошобуз. Мисал үчүн теря, юши. Кызыл менен жазайм. Теряющий. Ошондо терять жоготуу болсо, теряющий жоготуучу болот. Теряющий сознание десек, демек эс кушун жоготуучу, теряющий. Башка деле, мисал үчүн закрывать деген сөздү алсак, закрывать деген сөздү алсак, демек этегине карайбыз биз. Этеги айт болсо, анда биз буга дагы юши деген мүчөнү коебуз. Закрывающий. Закрывающий десек, ошондо жабуучу болот да. Мына. Демек, айт, яйт деген сөздөр болсо, юши мүчөсүн коебуз. Мен дагы башка мисалдар менен көрсөтүп берем. Мисал үчүн открывать десек. Открывать. Открывать. Демек, этеги айт менен аякталып атат. Биз буга юши мүчөсүн коебуз. Демек, ушул жерге мына т менен мягкий знакты алып туруп, ушунун ордуна юши мүчөсүн койсок, открывающий, ачуучу болот. Открывающий. Мисал үчүн проверять деле, яйт менен проверять. Проверять десек, демек этеги яйт болуп атат. Биз ушул этегиндеги т менен мягкий знакты алып туруп, ордуна юши жазабыз. Анда проверяющий болот. Проверяющий. Проверять текшерүү, проверяющий текшерүүчү болот. Проверяющий текшерүүчү. Демек, яйт болгондугу үчүн юши койдук. Мисал үчүн башка дагы сөздү алып көрөбүз. Одевать десек. Одевать кийүү. Эми этегинде мягкий знак айт болгондугу үчүн биз учу деген жасоо үчүн одева этегине юши мүчөсүн коебуз. Одевающий, одевать кию, одевающий
кийүүчү болот ошондо. Мына көргөнүңүздөрдөй доказывать этеги айт мүчөсү менен аяктап атат. Демек биз буга юши деген мүчөнү коебуз. Доказывающий десек, демек бул доказывать далилдөө, доказывающий далилдөөчү болот кыргыз тилинде. Далилдөөчү. Привлекать өзүнө тартуу, этеги айт менен аяктап атат. Привлекать. Демек привлекающий десек, бул өзүнө тартуучу болот. Өзүнө тартуучу. Выбирать тандоо, этеги айт менен аяктап жаткандыктан, демек биз буга юши деген мүчөнү кошобуз. Выбирающий. Демек выбирать тандоо, выбирающий тандоочу болот. Пропускать өткөрүп жиберүү, айт менен аяктап аткандыктан биз демек юши мүчөсүн кошобуз. Айт болсо юши мүчөсүн кошобуз. Пропускать өткөрүп жиберүү, пропускающий өткөрүп жиберүүчү болот. Мына ушунда. Обвинять айыптоо, обвинять айыптоо, обвиняющий айыптоочу болот. Айыптоочу. Демек разделять бөлүү, айт менен аяктап аткандыктан биз буга юши коебуз. Разделять, разделяющий. Бөлүү, бөлүүчү болот кыргыз тилинде. Сиздер үлгүдөгүдөй кылып аткарышыңыздар керек. Тагыраагы этиштердин этегине юши мүчөлөрүн коюшуңуздар керек болот. Мисал үчүн, показывать десе, өзүңүз ичиңизден коюп көрүңүз. Кандай болот? Демек, показывать этеги айт болгондуктан биз буга юши мүчөсүн коебуз. Показывающий, направлять. Демек, направляющий, собирать, собирающий, чогултуу, чогултуучу. Воспитывать, тарбиялоо, тарбия, воспитывающий, тарбиялоочу. Вдохновлять, дем берүү, вдохновляющий, юши мүчөсүн коебуз. Заканчивать, бүтүрүү, заканчивающий, бүтүрүүчү болот. Покупать, покупающий, покупать сатып алуу, покупающий сатып алуучу. Делать аткаруу, делающий аткаруучу. Желать каалоо, желающий каалоочу болот. Думать ойлоочу, ойлоо, думающий ойлоочу. Опаздывать кечигүү, опаздывающий кечигүүчү. Наказывать жазалоо, наказывающий жазалоочу болот. Обменять алмаштыруу, обменяющий алмаштыруучу. Записывать жазып алуу, записывающий жазып алуучу. Успевать үлгүрүү, успевающий үлгүрүүчү болот. Мына урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, орус тилинде негизи этиштер 4 аяктоо, 4 окончание менен аяктайт. Биринчиси айт, ять, анан кийин эт, ит. Биз азыр айт, ятти кандай болорун айтып өттүк. Айт, ять болсо демек юши болот, уучу деген мүчөнү берет. Опаздывающий, кечигүүчү. Доверять, ятка болсо доверяющий, ишенүүчү болду. Ал эми качан орус тилинде этиштин этегинде эт жана ит мүчөсү менен аяктаган болсо, биз ага яши мүчөсүн коебуз. Эсиңиздерде болсун, юши эмес, яши мүчөсүн коебуз. Мисал үчүн, смотреть десек, этеги эйт менен смотреть. Демек биз ага яши мүчөсүн коебуз. Смотрящий, смотреть кароо, смотрящий кароочу болот. Звонить чалуу, звонящий чалуучу болот. Демек, көңүл буруңуздар, бул жакта строить, ит менен аяктап атат, строить. Строящий, демек, ит менен аяктагандыгы үчүн яши коебуз. Эгерде ал айт же ять менен аяктаганда, демек, юши коебуз. Бул жакта ит менен аяктагандыктан биз ага яши коебуз. Строящий. Андан кийин, демек, сидеть, сидящий. Сидеть, отуруу, эт менен айтып атат, сидящий, отуруучу болот. Сидящий. Женить, үйлөндүрүү, женить, үйлөндүрүү, женящий, үйлөндүрүүчү.
Жиньящий үйлөндүрүүчү. Делит бөлүү. Дельящий бөлүүчү. Дельящий бөлүүчү. Демек, ит менен аяктагандыктан биз буга ящий мүчөсүн коебуз. Андан кийин тратить коротуу, тратящий ит менен аяктагандыктан биз буга ящий мүчөсүн коебуз. Тратящий коротуучу. Говорит ит менен аяктагандыктан биз буга ящий мүчөсүн коебуз. Говорящий сүйлөө, сүйлөөчү. Уходить кетүү ит менен аяктагандыктан ящий мүчөсүн коебуз. Уходящий кетүүчү болот. Видеть эт менен аяктагандыктан видящий мүчөсүн коебуз. Видящий болуп мына атооштугу жасалат. Анда эмсе сиздин көңүлүңүздөрдү мисалдарга бурабыз. Мисал үчүн кыргызчада окуучу киши десек, демек биз орусчасында бул жакка уч деген мүчөнү коюшубуз керек болот. Демек читать болсо, демек биз бул жакка ющий деген мүчөнү коебуз. Ошондо читающий человек окуучу киши болот. Кыргызчасында айыптоочу киши, демек человек обвиня, демек бул жака обвиняющий деген мүчөнү коебуз. Ошондо обвиняющий человек айыптоочу, ющий айыптоочу киши болот. Демек сүйлөөчүк бала десек, демек өчү дегенди коебуз. Говорит, демек сөздүн этеги ит мүчөсү менен аяктаган болсо, биз ага ящий мүчөсүн коебуз деп айтканбыз. Говорящий болот ошондо. Говорящий мальчик, сүйлөөчү бала. Доказывать, далилдөөчү документ дейт. Демек далилдөөчү доказывающий мүчө коебуз буяка. Ошондо доказывающий документ десек, далилдөөчү документ. Кароочу киши, уучу деген мүчөнү, демек смотреть болсо, эт менен аяктаган болсо, бул жака биз ящий мүчөсүн коебуз. Смотрящий. Смотрящий человек десек, кароочу киши. Демек жашыруучу кот. Жашыруучу уучу мүчөсүн коебуз. Скрывать, скрывающий мүчөсүн коебуз. Мына ушинтип, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр жасап кете беребиз. Ушуну менен буюрса биздин 17-чи сабагыбыз бүттү. Кайрадан башка сабактарда жолукканга чейин саламатта туруңуздар. Сиздерге жаккан болсо сөзсүз лайк басып, башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар.